Сызак районундагы Когар дарыясында 11 майда катталган селден улам суунун көлөмүн нормалдаштырып туруучу босоголор жабыркаган болчу. Бүгүнкү күндө аларды калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Буга Жалал Абаддагы өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча механикалаштырылган базасынан 6 техника жана 15ке жакын кызматкер тартылган. Өткөнкү суу көп келгендигине байланыштуу суу алып кеткен жагын азыр жумуш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө тосуу иштери биз пландаган боюнча план график менен кетип атабыз. Бир 5 күндүн ичинде тосуп коебуз деген аракеттебиз. Ушул тапта Сузак жана Базаркоргон райондорунда дарыянын деңгээли көтөрүлүп, селдин келип чыгуу кооптуулугу жаралып турат. Ал эми анын ичинен Сузак районунда 6 кооптуу аймак болгондуктан калыбына келтирүү жана жээктерди бекемдөө иштери жүрүүдө. Ленин айыл аймагынын Жыгач Коргон айылынын Коёнкана участкасында, анан кийин Жалал Абад Благовещенко автожолунун төмөн жагындагы 3-чү парокту жээгинен 20 метр аралыгын жууп, ошо дамбаларды жууп кетүү кооптулугу жаралган. Бүгүнкү күндө ошол 2 участкада калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп атат. Башка калган 4 кооптуу участоктарда азыр бүгүнкү күндө кооптулук жок, бирок дарыяда суу ташкыны жогорулаганда кооптулук жаралышы мүмкүн. Ал жерде каражаттын бүгүнкү күндө пандемиялык учурга байланыштуу каражат тартышпай болгондуктан жумуш жүрө элек ал жерде. Аба ырайына байланыштуу акыркы күндөрү бир топ жаратылыш кырсыктары орун алууда. Алсак эң соңку 2 күн өлкөнүн айрым аймактарында каттуу шамал болуп, чатырларды учуруп кеткен окуялар катталган. Анын ичинен Жалал Абад облусунда да 2 объект шамалдан жабыркаган. Бул боюнча биз мониторинг жүргүзүп, кайсы ошол башында тапшырмаларды бергенбиз. Тез аранын ичинде ушул сел арыктарды тазалоо боюнча, каналдарды тазалоо боюнча тийиштүү мекеме ишканаларга тапшырма берилген. Бул боюнча жумуштар аткарылган. Анан эми өтө кооптуу деген участокторду биз өзүбүз карап чыгып, анын каржы маселесин, аткаруу маселесин бүгүнкү күндө өкмөткө коюп атабыз, каржы маселени чечип берүү боюнча. Сел кырсыктарынын алдын алуу үчүн эң оолу дарыялардын жээктерин бекемдөө иштерин жүргүзүү керек дешет адистер. Бирок бул иштерге кайра эле каражат маселесине келип такалууда. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.